Имам Абдуррахман Ал-Искафи рахимахуллахтан күндөрдүн биринде bir адам келип сурады. Bir адам бар, ал Куран окуйт, бирок маанисин түшүнбөйт. Маанисин түшүнбөстөн туруп эле Куран окуй берсе пайда болобу деп сурады. Бул Шейх Абдуррахман Ал-Искафи жооп берди. Силер дейт. Bir адам бар, оорулуу, ал өзүнүн оорусуна дары экенин билбей туруп эле дарыны ичип койду дейт. Бул ичкен дарысы бул адамга пайдасын береби же бербейби деп сурады. Анын шакирттери жооп беришти. Ооба устаз, албетте билбей дары экендигин ичсе деле ал дарысын оорусуна шифа боло берет деп айтты. Устаз анан аларга мынтип айтты. Бул кудум ошол эле сыяктуу Куранды түшүнбөстөн окуса деле, бирок бул адамга Курандын пайдасы азыркы келтирген мисалдагы дарынын пайдасынан көбүрөөк пайда берет деп айтты. Ошондуктан Куранды түшүнбөймүн деп окубастан, жаттабастан таштап койбостон, түшүнбөсөк деле жаттап окуп жүргөнгө аракетибизди кыла берейлик.